Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта эки орундуу сандарды кошууну үйрөнөбүз. Бизде 1, 2, 3 ондук бар. Жана менде 1, 2, 3, 4, 5 бирдик бар. 3 ондук жана 5 бирдик бул 35. Экинчи саныбыз ондуктан экөө жана 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана 7 бирдик. Демек бул жерде 2 ондук жана 7 бирдик бар. Эми биз ушул эки орундуу сандардын баарын кошсок кандай болот? Анда бул эки санды кошуп көрөлү. Биз 35ке 27-ни кошолу деп турабыз. Же биз башка жолунда ойлонуп көрсөк болот. Биз бардык кутучаларды чогуу кошуп көрсөк кандай болот? Анда кутучаларды кошууну баштайлы. Биринчи бирдиктерди кошуудан баштасак. Ошондо бизде 5 бирдик жана бул жерде 7 бирдик бар. Эгерде 5-ти 7-ге кошсок, жалпы канча чыгат? Туура, 12 чыгат. Биргеликте санап көрөлүчү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жана 12. Силер ойлоп жатсаңар керек, 5 кошуу 7 12ге барабар. Бирок 12 ондукту кантип бирдиктин ордуна жазабыз деп. Биз эки орундуу санды бирдиктин астына жаза албайбыз. Ошондо бул жерде эмне кылуубуз керек? Анда 10 бирдикти чогултуп алып, баарын ондуктарга кошуп койсок кандай болот? Туурабы окуучулар? Келгиле, биргеликте баарыбыз санап чыгалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жана 10. Демек бул жердеги 10ду биз бириктирип, ондуктар турган жерге алып келебиз. Эми анда чогуу ушул тилкелердин бирине топтойлу. Андан кийин ошол тилкени ондуктун ордуна алып келебиз. Балдар, силерге түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир жолу түшүндүрүп кетели. Демек биз бардык 10 бирдикти бириктирип, бул жактагы ондуктардын катарына киргизип жазабыз. Түшүнүктүү болдубу? Ошондо 10 бирдик деп жазуунун ордуна 1 ондук деп жазабыз. Эмне үчүн мындай жол менен жазганыбыздын себеби азыр бизде 2 бирдик гана калды. Бирок азыр бизде дагы 1 ондук ондуктардын катарына кошулду. Дагы бир башка жолун ойлонсок, 5 кошуу 7 12ге барабар болсо, биз 2-ни бирдиктер жайгашкан жерге жазып, 1-ди ондуктардын катарына жазабыз. Дагы бир түшүндүрүп берейин. 5 кошуу 7 12ге барабар. Жана биз бул жердеги 1 санын мына бул жерге жазабыз. Балдар, түшүнүктүү болдубу силерге? 1 санын 3 саны турган ондуктардын катарына койгонбуз. Ошондо 5 кошуу 7 12 болду. Бирок 12-ни бирдиктердин катарына жаза албагандыктан 12-нин 1 ондугун алып, ондуктардын катарына алып бардык. Андан соң бизде 2 калды. Ошондо оңой жолу бул 5 кошуу 7 12ге барабар. 1 жана 2 10 бирдикти ондуктар группасына алып келдик. Демек жалпы 1 ондук кошуу 3 ондук жана 2 ондук болсо, жалпы канча болот? Демек бизде жалпы 6 ондук чыкты. Ошондо 1 кошуу 3 кошуу 2 барабар 6 ондук. Же 60. Туурабы? Анда силер менен баарын бир катарга алып келип көрөлү. Ошондо бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6 ондук бар. Демек 6 ондук. Кандай жыйынтыкка келдик? 1 кошуу 3 кошуу 2 барабар 6. Демек 35 кошуу 27 62ге барабар. Ал эми бул жактагы кутучалар жактада 35 кошуу 27де 6 ондук жана 2 бирдик менен жалпы 62 чыкты.